Менің үшін даражаға жеткені мақсатына жетпей Видео дейсің? Сен видео құрдың, начальник буды сүйледі ғой. Начальник буды сүйледі қанын. Урматтуу ушул милициянын аймактын ачылышына аземіне катышуучулар, саламатсыңарбы? Бүгүн биз акыркы бир 3 айда ушул аракет кылып биздин областтык башкармалыктын башчысы Акылбек Садырбековичтин демилгеси менен ушул аймактык пунктту курууга аракет жасап, бүгүн ачылышына катышып отурабыз. Бул боюнча айта кетсем, биздин райондук ички иштер бөлүмүнөн 85 километр аралык алыстыкта туруп, ушул убакка чейин участковойдун ар кайсы ишкананын конторунда отуруп, ар кандай бир шартына бир тоскоолдуктар болуп келген да. Ошо биздин аймактык участкалык инспекторубуз өзүнүн ишин каражалуу деңгээлде алып берүү максатында шарт түзүп, жана ошондой эле ал өзү дагы бул жакка келген участкалык инспекторлор көбүнчө жашоо шартынан кыйналып, квартира маселеси, жашоо маселелери бир топ кыйынчылыктар түзүп жүргөн. Ошого байланыштуу бунун бир жак бөлмөсүн участкалык инспектор жашаса да боло тургандай шарттар түзүлдү. Ошого бүгүн ушунун ачуу максатында чогулуп отурабыз. Анан мен сиздерге бул жерде областтын ички иштер башкармалыгынан келген коноктор менен тааныштырып койсом, биздин башкармалыктын башчысы, милициянын полковниги Мамасаитов Акылбек Садырбекович, башкармалыктын башчысынын орун басары, милициянын полковниги Хатиматов Марат Абдуманатович, башкармалыктын штаб башчысы Кадыр Сүйөркулович, және кадрлар бөлүмүнүн башчысы Сабырбекович катышып отурат. Анда ачылыш аземинде ушул жерде ушул курууда өзүңөр көрүп тургандай алыстуу жол татаал, бир топ рыбинин өзүнүн аракети жана бир топ ушул жерде ишкерлер, демөөрчүлөр жардам беришти. Буларды айта кетсем, администрация тарабынан жардам болду, айыл өкмөт тарабынан жардам болду, ишкерлерден Эмиралиева, Токтокан эже, Озокеев, Мавлян жана роодун өзүнүн күчү менен ар кандай курулуш материалдары алынып келинди бул жака. Куруу боюнча жалаң ушул аймактык милиция бөлүнчөсүнүн кызматкерлери өзүлөрү иштешти бардык курулуш иштерине. Ошонун жыйынтыгында ушундай курулуш бүтүп аяктап отурат. Ошого анда кийинки сөздү Ак Суу айыл өкмөтүнүн башчысы Улук Мамытбекович. Саламатсыздарбы, айылыбызга келген коноктор жана айылыбыздын тургундары. Мына бүгүн биздин айылыбызда кубанычтуу күн болуп турат. Бул биздин айылга ушул аймактык милиция бөлүмүнүн ачылышы. Милиция элдин тартип сакчысы демекчи. Мындан ары эми айылыбызда тартип мындан ары дагы күчөйт деген ишеничтемин. Бул жердин курулушу боюнча бир аз Алыс райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы милициянын полковниги Доолбеков агабыз айтып кетти. Тарыхына токтолуп, мен да бир аз токтолуп кетсем, бул участкалык аймактык милициянын бөлүмүнүн курулушуна эң негизги баягы дем берүүчү биздин эжебиз, жеңебиз деп койсом болот. Өмүрөлү Токтокан эжебиз болду. Ушул киши
Силердин планыңарда бар экен, ушул жерди эртерээк бөлүп берсеңер, биз ушул ишти баштайт элек деп бир топ аракеттер кылды. Бул кишинин мындан башка дагы бир топ иштери болгон. Аны ушул айылыбыздын эли бардыгы жакшы билет. Россияда курман болгон балдарыбыздан бери бир топ жардамдарды бир жолу төлөнүүчү акча каражатын, андан сырткары ошол эң акыркы баласы 18-ге чыккыча төлөнүүчү каражаттардан бери жардамды берип келген. Анан ушул аймактык бөлүмдүн курулушуна дагы ушул жаналык албай чуркап жерди бөлүп берсеңер деп айыл өкмөт тарабынан 50 квадрат метр жер бөлүнүп берилип, курулушун баштап, мындай жатканда стимулду ушу киши берип атты. Андан сырткары ушу Аксу райондук ички иштер бөлүмүнө дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Булар дагы ушу күнү түнү ушул Аксууда жүрүп, милициянын ушу Кызыл Жар аймактык бөлүмү башында ушу Сулайманов Заңыр турган өзүнүн өздүк составы менен ушул жерде күнү түнү жүрүштү. Буларга да терең ыраазычылык билдиребиз. Эми эмне дейт элек? Бул имаратты планыбызда 1-октябрга подарка кылайын дедик элек. Буга жетишпей калдык. Бүгүн деле ушул сиздердин байрамыңыз бар экен. Бул участкалык инспекторлордун майрамы дейт. Ушул майрамыңыздарга сиздерге белек болсун ушул имарат. Ушул имаратка дагы бир өзүнүн чоң аракетин кылган биздин участкалык инспектор Шаргынов Уларбекке дагы чоң подарка болду деп эсептейбиз. Сиздерге терең ыраазычылык билдирип, үйүңүздөрдө тынччылык, элибизде тынччылык болсун, үйүңүздөрдө ынтымак болсун. Ушул элибизде тынччылык болсо, сиздердин ишиңиздер жакшы болуп атканын белгиси деп билемин. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Майрамыңыздар куттуу болсун. Анан ошо биздин сиздерге ыраазычылык кат бар эле. Аксу айыл аймагында социалдык өнүгүүсүнө кошкон салым үчүн Аксу райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерине терең ыраазычылык билдиребиз. Муну тапшырып коюуга уруксат этиңиз. Анда кийинки сөз Жалал Абад областық ички иштер башкармалыгынын башчысы, милициянын полковниги Мамасаитов Акылбек Садырбековичке. Башталды. Урматтуу Аксу районунун тургундары, урматтуу кесиптештер. Бүгүн Аксу райондук ички иштер бөлүмүнүн жакшы саамалык болууда. Райондун борборунан 85 чакырым алыстыкында жайгашып, Аксу, Аксай жана Тургун Төбө айылдарынын коопсуздугун камсыздоо максатында Аксу айыл аймагында милициянын аймактык пункту ачылууда. Милиция кызматкерлери эл менен жергиликтүү бийлик органдары менен байланышты чындап, биргеликте иш алып баруусу мамлекеттик туруктуулукту, элдин бейбит турмушун, социалдык экономикалык абалын жакшыртуусунда шарт түзүү менен милициянын коомдугу кадыр баркын жана ишенимди актайт. Аймактык пункту курууда райондук мамлекеттик администрациясы, айыл өкмөтү жана Аксу айылынын жеке ишкерлеринин демөөрчүлүгүнүн астында райондук милициянын кызматкерлери күчү жана ашар ыкмасы менен жалпы 300 миңге сомго жакын акча каражаты жумшалып, бүгүнкү күндө ачылуу аземи өткөрүлдү. Жаңа ачылган аймактык пункт милиция кызматкерлери тез чара көрүүчү жери болуп саналып, милиция кызматкерлери кылмыш иштерин изүү суу электе ачууда, кылмыштын алдын алууда жана бөгөт коюуда жергиликтүү тургундардын менен биргеликте иш алып барууда ийгиликтерге жетишет деп ойлойм. Жогоруда белгилеп кеткендей, райондун борборунан алыстынбай эске алуу менен айылдын элинин тынч жашоосун камсыз кылуу жана жаш өспүрүмдөрдүн арасында кылмыштуулуктун алдын алуу максатында Аксу айыл өкмөтүндө жаңы ачылып жаткан милиция аймактык пунктунун кызматкерлери күнү түнү дебей, тыныбы билбей, ар бир күнү өз убактысын, күчүн жана ден соолугун аябай өз милдеттерин аткарып сиздерди ишендирип кетем.
Анан бир сапчылар биздин министрдин генерал-майор милиция Исраилов Улан Жумабековичтин буйругу менен бизде кичине белектерибиз бар эле, могу сыйлык медальдар. Рұқсат берсеңер ошону биз берип берсек. Ошол буйрук окуганы кадр бөлүмүнүн башчысы келтирип койсо, буйрукту. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги 8 ноябрь 2000 942 сандуу сыйлоо жөнүндө буйрук. Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары менен жигердүү жана тыгыз кызматташуу жүргүзгөндүгү, кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө жана коомдук коопсуздук сактоодо кошкон зор салымдар үчүн буйрук кылам. Төмөндөгүлөр сыйланышсын. Ички иштер министрликтин ардак медалы менен Өмүралиева Токтогон Анарбаевна, милиция полковниги Долбеков Момул Темиралиевич, Жалал облусунун Аксы райондук иштер бөлүмүнүн башчысы. Юбилейлик медалы менен Мырза Мамутов Масалбек Мырзапарович, Жалал облусунун Аксы районунун акими. Качыбеков Улукбек Мамутбекович, Жалал облусунун Аксы районунун Аксы айылынын айыл өкмөтү. Озукеев Мавленбек Оганович, жеке ишкер. Буйрукка болгон министр, милициянын генерал-майору Исраилов. Кубаттуу Акылбек Садырбекович, сизге жана биздин министрибиз Улан Жумабековичке чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушул балдардын, ишкерлердин, жалпы башка мекеме ишканалардын ушул мээнетин баалап, ушундай сыйлыктар менен сыйлаган үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз.